Саламатсыңар балдар, биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, экранга жакыныраак келип, сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабактын темасы адамдын эволюциясы деп аталат. Же болбосо аны биз антропогенез деп айтабыз. Сабактын жүрүшүндө силер адамдын эволюциясы, адам менен жаныбарлардын түзүлүшүнүн жалпы белгилери, же болбосо окшоштуктары, айырмачылыктары, антропогенездин биологиялык жана социалдык факторлору, ошондой эле адамдын келип чыгышынын этаптары тууралуу окуп үйрөнө аласыңар. Эсиңерде болсо, биз өткөн сабактарда тиричиликтин пайда болушу, ошондой эле органикалык дүйнөнүн өрчүү тарыхы менен таанышканбыз. Эми кеп кезеги адамдын эволюциясына же болбосо антропогенезге келип жетти. Ал кандайча жүргөн деген болсоңор, анда биз этап менен көңүл бөлүп карап отуралы. Биз адегенде эле жерде тиричиликтин пайда болушу жана өрчүшүнүн геохронологиялык схемасына кайрылып өтөлүчү. Биз айтканбыз, мындан 5 миллиард жыл илгери күн системасы пайда болгон, андан кийин жердин калыптанышы жүрүп, андан соң химиялык эволюция, анан биологиялык эволюция жүргөн деп айтканбыз дагы. Органикалык дүйнөнүн өрчүү тарыхын өткөн сабакта карап өткөнбүз. Ошонун эң акыркы же бизге жакын эрасы бул кайнозой деп атаган элек. Дал ушул эрада адам пайда болгон. Органикалык дүйнөнүн өрчүшүндө эң чоң араморфоз бул адамдын келип чыгышы. Эмне себептен десеңер, мен аны түшүндүргөнгө аракет жасап көрөйүн. Ушул кайнозойду биз палеоген, неоген жана антропоген деген мезгилдерге бөлүп караганбыз өткөн сабакта. Мынакей ушул жерде антропогенде башында, неогендин аяк жагында бак дарактарда жашаган адамсымал маймылдар болгон. Мынакей ошолор биздин түпкү тегибиз деп атаганбыз. Булар дриопитектер деп атап өткөнбүз дагы. Ошолордон бүгүнкү күндөгү акыл эстүү адамдын түрү келип чыккан. Эмне себептен органикалык дүйнөнүн өрчүшүндө эң чоң араморфоз адамдын келип чыгышы болуп эсептелинет? Себеби тирүү организмдердин ичинен ушул адамдын түзүлүшүнүн татаалданышы, анын тиричилигинин түзүлүш деңгээлинин жашоо чөйрөсүнүн татаалданышына дагы алып келген. Биз адам эволюциясын окуп үйрөнөрдөн мурун систематикага кайрылалы. Эң чоң систематикалык топ дүйнө. Ал өз кезегинде дүйнөчөгө, дүйнөчө типке, тип типчеге, типче класска, класс түркүмгө, түркүм урууга, уруу тукумга, тукум түргө ажырайт. Мен жогоруда айтып өттүм, акыл эстүү адам деп аталган түргө киребиз. Демек, тукумубуз адам, уруубуз гоминидтер уруусуна, түркүм приматтар түркүмүнө кирет экенбиз, классыбыз сүт эмүүчүлөр, типчебиз омурткалуулар, тип хордалууларга кирет, ал эми дүйнөчө көп клеткалууларга дүйнө жаныбарлар дүйнөсү. Демек, биз силер менен адам эволюциясында систематикадан баштадык дагы, биздин систематикалык бирдиктер кандай экендигин көрүп алдык. Менимче жазып алдыңар, жетиштиңер деп ойлойм. Андан ары биз силер менен жаныбарлар менен адамдын окшоштугуна көңүл бөлөлү. Ушул жаныбарлардын ичинен сүт эмүүчүлөр классына киргизип жатабыз. Эмне себептен? Анын дагы жүйөлүү себептери бар. Айталы, сүт эмүүчү жаныбарлардын денесинин түзүлүшүнүн скелеттери, булчуңдары адамдын скелет булчуңдарынын түзүлүшүнө эле окшош. Ошондой эле диафрагмасын алып карап көрсөк, же болбосо жүрөк кан тамырларын алып карап көрсөк, же чоң жарты шардын кыртышынын түзүлүшүн, же болбосо ядросуз эритроциттердин жана башка түзүлүштөрүн алып карап көрсөк, сүт эмүүчүлөр классына окшош бир топ белгилерди байкайбыз. Демек, адамдар жаныбарлардан келип чыккандыгынын бул далилдүү себептери болуп эсептелинет. Мындан сырткары, жаныбарлар менен адамдын окшоштугуна дагы бир далил бул рудименттер. Айталы, сокур ичеги, же болбосо адамдын кулагында ушундай урчуктар, же болбосо көзүндөгү 3-чү кабак, мынакей канаттууларында 3-чү кабагын көрсөтөйүн. Мынакей булардын бардыгы рудиментардык органдар болуп эсептелинет. Рудимент деген эмне? Бул эволюцияда аткарган функциясынын аткарылбай калышынын натыйжасында, башкача айтканда, белгилүү бир орган функция аткарбай калгандыгына байланыштуу, ал жарым-жартылай өрчүп, же болбосо ушундай калдыктар калып калат, рудименттер. Мисалы, биринчи сүрөттө сокур ичеги, бул чөп жеген жандыктарда, сүт эмүүчүлөрдө ири туюк ичеги, силер билесиңер. Ал эми бизде болсо ал кыскарып ушундай рудимент эле калып калган. Андан кийин кулактарга көңүл бөлгүлөчү. Ушул жерде биринчи кулак бул адамдын түүлдүгүндөгү адамдын кулагы.
Ал эми ортодо турган кулак болсо бул маймылдын кулагы. Дээрлиги окшошуп атат, акыркысы болсо бул төрөлгөндөн кийин кадимки чоң адамдын кулагы. Ушул жердеги урчуктар демек жаныбарлардан келгендигибиздин далили болуп эсептелинет. Ал эми биздин көзүбүздүн бурчундагы бул стрелка менен көрсөтүп турган 3-чү кабактагы ушул жаныбарлардан калган калдык болуп эсептелинет. Мындан сырткары ушул жаныбарлардан адамдын келип чыгышындагы бир топ окшоштук белгилер бар дедик. Ошолорго мисал атавизмдер болуп эсептелинет. Бул жерде куйруктуу бала көрсөтүлүп турат. Эволюцияда биздин ата тегибизге мүнөздүү болгон айрым белгилердин биздин айрым муундарыбызда ушундай пайда болуп калганын көрүп турасыңар. Булар биздин түпкү тегибизге мүнөздүү белгилер болгондугунун далили. Куйруктуу бала, көп эмчектүү адамдардын же болбосо түктүү адамдардын төрөлүп калышы, же болбосо манжаларында мындай жаргакчалардын болушу, булардын баардыгы адамдар жаныбарлардан келип чыккан дегендин далили болуп саналат. Жогорудагылардын баардыгы салыштырма анатомиялык далилдер болду. Эми биз салыштырма эмбриологиялык далилдерге кайрылалы. Түйүлдүктүн өрчүшү мен силерге көрсөтүп турам. Бул адамдын түйүлдүгүнүн өрчүшү. Адегенде биринчи сүрөткө көңүл бөлгүлөчү. Баардыгыбыз бир уруктанган клеткадан пайда болгонбуз, уруктануу көрсөтүлүп турат. Бул жерде жыныс клеткалары болгон жумуртка клеткасы, сперматозоид, алардын кошулушунун натыйжасында уруктанган жумуртка клеткасы же болбосо зигота пайда болду. Андан кийин бөлчөктөнүп, гаструляция этабы, ошентип отуруп органдары калыптанып, ал андан ары өөрчүп отуруп, аягында 9 айдан кийин анан адам төрөлөт. Ушул жерде адамдын эмбриогенезине кайрыла турган болсок, адегенде эле кадимкидей хорданын пайда болушу, нерв түтүгүнүн пайда болушу, мээнин алгачкы ыйлакчаларынын пайда болушу, бакалоор жылчыгынын болушу, куйруктарынын болушу, жана башка далилдердин баардыгы бул адам жаныбарлардан келип чыгышынын далили болуп саналат. Башкача айтканда, бул адамдын басып өткөн жолун кыска биз эмбриогенезде кайталайт экенбиз. Ушул жаныбарлардын ичинен адам баласы адамсымал маймылдарга бир топ окшош. Башкача айтканда көбүрөөк окшоштук бар деп айтабыз. Эмне себептен? Эгерде алардын жашоо тиричилигине кайрыла турган болсок, булар дагы адам сыяктуу коомдошуп, биргелешип, үй бүлөсү менен жашайт. Бизде адамды айтабыз го, адам коомдо гана адам болот деп. Демек, бул дагы ушул адамсымал маймылдар менен окшоштук бир белгибиз экен. Мындан сырткары ушул адамсымал маймылдардын түрдүү эмоциялары бар. Капалануу, күлүү, ачуулануу, жинигелүү жана башка эмоциялар, ошол эмоциялары менен кадимки эле адамга эле окшош. Ошондой эле адамсымал маймылдар үй бүлөсүнө кам көрүп, баласын эркелетип, же болбосо жини келсе аны жазалап, баласына кам көрөт. Булардын баардыгы адамга окшош белгилер болуп саналат. Ошондой эле адамдын алдыңкы колу менен адамсымал маймылдардын алдыңкы колуда окшоштук белгилер бар. Эмне себептен? Карап көрсөңөр, 4 манжа бир багытта кетет дагы, ал эми баш бармак болсо багыты бөлөк. Адамсымал маймылдардыкы дагы так ушундай болуп турат. Демек, ушундай кол гана эмгек куралын кармай алат эле. Эми биз андан ары адам менен жаныбарлардын айырмачылыктарына токтололу. Ооба, бир топ окшоштуктар болсо дагы адам менен башка жаныбарлар айырмаланат. Башкача айтканда, адам тик туруп баскандыктан бир нече өзгөчөлүктөргө ээ болгон. Алдыбызда адамсымал маймылдын скелети менен адамдын скелети турат. Жакшылап көңүл бөлгүлөчү. Адам тик туруп басып турат, ал эми маймыл болсо ылдый карап бүкүрөйүп турат. Колунун узундугун көрүп турасыңарбы? Ошол эле убактарда жамбаш сөөгүнө көңүл бөлсөңөр, мынакей мен адегенде адамсымал маймылдын жамбаш сөөгүн көрсөтөйүн. Бул болсо адамдын жамбаш сөөгү. Демек, адам тик туруп баскандыктан жамбаш сөөгү кыскарган. Туурасын да көргүлө. Мынакей мен силерге бияка чоңойтуп коеюн. Ушул адамдын жамбаш сөөгү чат сөөгү менен бер жагында биригип атат дагы. Башкача айтканда, биз тик туруп баскандыктан үстү жагындагы ички органдарга чаранын ролун аткарат. Көрүп турасыңарбы, жамбаш сөөгү чара сыяктуу болуп турат дагы, ичинде ички органдар жатат. Дал ушул түзүлүшүнүн негизинде, башкача айтканда, адам тик туруп баскандыктан бир нече кыйынчылыктар да пайда болот. Мисалы, түрдүү омуртка ооруларынын келип чыгышы, ошол эле убактарда адамдын төрөттөн кыйналышы да ушул жамбаш сөөгүнүн түзүлүшүнө байланыштуу болуп эсептелинет. Себеби адамдар гана төрөттөн өлөт, ал эми жандыктар болсо адатта төрөттөн өлбөйт. Бул эң негизги кыйынчылык адамдын тик туруп баскандыгына байланыштуу. Ошондой эле омуртка тутумуна жакшылап көңүл бөлгүлө. Адамдын омуртка тутуму эс сыяктуу болуп турат, ал эми адамсымал маймылдыкы догосумал.
көрүп турасыңарбы? Эмне себептен себеби адам баскан маалда бул серпилгич келет. Башкача айтканда омуртка тутуму өз кезегинде жана машинанын амортизатору сыяктуу адамдын басуусун жеңилдетип, серпилтип басууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошол эле убактарда адамдын таманы да бир топ айырмалуу. Мен капталынан көрүнүшүн көрсөтөйүн, ошондо силерге түшүнүктүү болот болуш керек. Адамдын буту, биринчи скелеттин карагылачы, ушул жерде оюкту көрүп турасыңарбы? Демек, бул дагы өзүнчө эс сыяктуу болуп турат. Бул дагы серпилгичтикти күчөтөт. Ал эми бул болсо адам сымал маймылдын таманы. Жана адамдарда май тамандуулук деген оору бар го, мынакей ошол ооруда адамдын ушул төмпөктөрү түзөлүп калат дагы, ушул адам сымал маймыл өңдүү адам талп этип басат. Демек, оордук даана сезилет. Ал эми мындай тамандагы ийри муйру болгон бүгүчтөр бул өз кезегинде ушул басууну, серпилүүнү күчөтөт. Андан ары дагы көңүл бөлөлү. Мисалы, адамдардын түйүлдүгү өрчүп 9 айдан кийин төрөлөт го. Мынакей ошондо орточо эсеп менен алганда 3,5 килограммга чейин болот, биздин балдар. Ал эми адам сымал маймылдардыкы болжол менен орточо эсеп менен алганда 1,5 килограммга чейин эле жетет экен. Ошондой эле адамдар дээрлик 25 жашка чейин боюнун өсүшү жана жетилүүсү 23 жашка чейин болсо, ал эми адам сымал маймылдардыкы 11-12 жашка чейин эле болот. Ошондой эле мээсине жакшылап көңүл бөлгүлө. Биринчи сүрөттө бул адам сымал маймылдын баш сөөгү, ичиндеги мээси турат. Ал эми экинчиде адамдын баш сөөгү. Ушул жерде маймылдын баш сөөгүнө көңүл бөлсөңөр, мээ бөлүгүнө караганда бет бөлүгү чоңураак, жаактары чоң, тиштери курч болуп турат. Демек, бул дагы ушул адамдан айырмаланган өзгөчөлүк болуп эсептелинет. Ал эми адамдыкы тескерисинче бет бөлүгү кичинекей дагы, мээ бөлүгү чоң болуп эсептелинет. Жана мен жогоруда айтып өттүм, ушундай кол гана эмгек куралдарын кармай алат эле деп. Адамдын адам болушунда дагы эмгектин ролу чоң. Себеби адам тик туруп басканда алдыңкы кол кыймыл аракеттин же болбосо жөргөлөөдөн бошойт дагы, алдыңкы кол бошоп калып, эмгек куралдарын кармай баштаган. Анын негизинде, мынакей көрүп турасыңар, анын негизинде мээнин чоңоюшуна себепчи болгон. Ошондуктан адамды адам кылган эмгек деп Энгельстин айтканы бар го. Демек, эмгектин ролу дагы адамдын келип чыгышында чоң болуп эсептелинет. Мынакей балдар, биз жогоруда антропогенез, андагы негизги жаныбарлар менен адамдардын окшоштуктары жана айырмачылыктары тууралуу бир топ маалыматтарды алдык. Эми жогорудагы маалыматтарды эске алып, жакшылап ойлонуп, эсибизде калсын деген ниетте төмөндөгү суроого көңүлүңөрдү бурайын. Суроону окуп коеюн. Эмне себептен адамдын келип чыгышында анын алдыңкы колдору бошоп, эмгек куралдарын пайдалана баштаган? Эмне себептен адамдын келип чыгышында анын алдыңкы колдору бошоп, эмгек куралдарын пайдалана баштаган? Биринчиси, коомдошуп жашагандыктан, экинчиси баш бармактын обочолонушу, үчүнчүсү дарактагы жашоо, төртүнчүсү тик туруп баскандыктан деген жооптор болду. Мен суроону дагы бир жолу силерге окуп коеюн. Эмне себептен адамдын келип чыгышында анын алдыңкы колдору бошоп, эмгек куралдарын пайдалана баштаган? Коомдошуп жашообу, баш бармактын обочолонушубу, дарактагы алардын жашоо образы же болбосо тик туруп баскандыгына байланыштуубу? Анда туура жоопко кайрылалы. Көрсө, туура жооп бул тик туруп баскандыктан экен. Себеби ага чейин адам сымал маймылдар дарактарда, жерлерде жашагандагы акырындап жерге басып, алар ары бер жакты карап, алдыңкы колу бошогондагы алар тик туруп баса баштаган. Демек, тик туруп баскандыктан колдоруна алар эмгек куралдарын алып, эмгектерди жасай баштаган, анын негизинде адам келип чыккан деп айтабыз. Биз эми антропогенезге кайрылалы. Андан ары, башкача айтканда, адамдын келип чыгышынын санжырасына кайрыла турган болсок, адамдын түпкү теги мындан 35 миллион жыл илгери жашаган курт кумурска жечү сүт эмүүчүлөр болуп эсептелинет. Алардан дриопитектер деп аталган организмдер келип чыккан. Алар болжол менен 8-20 миллион жыл илгери пайда болгон. Дриопитектер булар жарым-жартылай дарактарда, жарым-жартылай жерде жашаган адам сымал маймылдар болгон. Алардан эки бутак чыгат. Биринчиси пангиттер, экинчиси гоминидтер. Ушул пангиттер азыркы кездеги адам сымал маймылдардын түпкү теги болуп эсептелинет. Башкача айтканда, азыркы кездеги адам сымал маймылдар ушул пангиттерден чыккан деп айтабыз. Ал эми гоминидтерден болсо,
азыркы кездеги акыл эстүү адам келип чыккан. Бул болжол менен 15-6 миллион жыл илгери болгон. Ушул гоминидтердин өкүлү катары австралопитекти карайбыз. Афардык австралопитек деп ушул Африкада табылган адамсымал маймыл болгон. Ошолордун тиричилиги менен биз төмөндө таанышабыз. Алардан алгачкы эң байыркы адамдар келип чыккан. Эң байыркы адамдардын өкүлдөрү катары биз Синантропту, Гейдельберг адамын, Пицекантропту айтабыз. Эң байыркы адамдардан байыркы адамдар келип чыккан. Алардын өкүлдөрү катары неандерталдар эсептелинет. Ал эми байыркы адамдан кийин азыркы кездеги адамдар келип чыккан. Булардын типтүү өкүлү катары кроманьондуктар болуп эсептелинет. Андан кийин, ушу кроманьондуктардан кийин акыл эстүү адам же болсо азыркы кездеги биз ушул акыл эстүү адам деп аталган түргө киребиз. Эми биз ушул антропогенезди, анын жүрүшүн, андагы ушул бутактарды, санжыралардын бардыгын жандуу карап түшүнгөнгө аракет жасап көрөлү. Кантип адамсымал маймылдардан адам келип чыккан? Бул суроого жооп берүү үчүн биз башынан киришели. Мындан 4,5 миллиард жыл илгери Жер планетасы калыптанган. Ал эми болжол менен 3,8-4 миллиард жыл илгери болсо, алгачкы тирүү формалар, алардан бир клеткалуу тирүү организмдер келип чыгат. Алар акырындап көп клеткалуу организмдер пайда болушуна себепчи болот. Колониялуу түрүү организмдер пайда болот. Мындан 1,2 миллиард жыл илгери балырлардын көптөгөн түрлөрү омурткасыз жандыктар пайда болгон. Алардан суда жашаган омурткалуу жаныбарлар келип чыккан. Андан кийин алар суудан кургактыкка чыгышып, алгачкы жерде суда жашоочулар пайда болот. Жерде суда жашоочулардан кийин сойлоп жүрүүчүлөр келип чыккан. Ушул эле убактарда 240 миллион жыл илгери алгачкы сүт эмүүчүлөр келип чыгат. Бул мезгилдерде сойлоп жүрүүчүлөрдүн дүркүрөп өсөт да, кийин климаттын өзгөрүшү менен алар кырылып жок болгондагы ордун түрдүү сүт эмүүчүлөрү баскан. Ушул сүт эмүүчүлөрдүн ичинен алгачкы пургатариус деп аталган сүт эмүүчүдөн бүгүндөгү приматтар түркүмүнүн өкүлдөрү келип чыгат. Ушул жердеги түрүү организмдердин ичинен биз дриопитектерди алалы. Дриопитектер биз айттык, пангиттер келип чыгат дегенбиз. Пангиттер азыркы кездеги адамсымал маймылдардын түпкү теги болуп эсептелинет. Ал эми экинчи гоминидтерден азыркы кездеги адамдар келип чыккан. Биздин түпкү тегибиз катары австралопитекти айтабыз. Австралопитек адамсымал маймыл, бирок тик басып жүргөндүгү менен айырмаланат дегенбиз. Булар ушул табияттагы табигый эмгек куралдарын пайдалана баштаган. Ошондой эле коомдошуп жашашкан, негизинен эт азыктарын, чөп азыктары менен азыктанып, акырында ушул жаныбарларга аңылоо жүргүзүп, аларды кармап, жаратылышта жырткычтардын ордун ээлеген. Демек, жаратылышка өзгөртүүлөрдү киргизе баштаган. Мен жогоруда айтып өттүм, алардын азыгы да өзгөрүлгөндүгүнө байланыштуу, башкача айтканда эт азыктары менен азыктангандыгына байланыштуу, алардын жагынын түзүлүшү да өзгөрүлгөн. Ошол эле убактарда мээ бөлүгү мээнин чоңоюшуна алып келген. Булардын мээси болжол менен 560 сантиметр кубка чейин жеткен. Андан ары эң байыркы адамдар келип чыккан. Булар эмгек куралдарын колго жасай башташкан. Таштарды жонуп, түрдүү таякчаларды жонуп, уштап, айтор ушул аңылоого ылайыктуу эмгек куралдарын жасай баштаган. Ошондой эле булар табигый отту пайдаланган. Бул адамдар ушул Африкадан башка Жер планетасынын адам жашай ала турган бөлүктөрүнө таралган. Демек, азыркы кездеги адамдардын түпкү теги катары карайбыз. Андан кийин байыркы адамдар келип чыккан. Байыркы адамдардын өкүлү катары биз неандерталдарды эсептейбиз. Байыркы адамдардын мээсинин көлөмдөрү болжол менен 1050 сантиметр кубка чейин жеткен. Алар айттык, эмгек куралдарын бир топ түрлөрүн көбүрөөк жасай баштаган. Анан алардан болсо азыркы мезгилдеги адамдар келип чыккан. Алардын өкүлү катары кроманьондуктарды эсептейбиз. Алар бүтүндөй ушул Жер планетасындагы адам жашай турган, мүмкүн боло турган жерлердин бардыгына таралган. Бул азыркы мезгилдеги адамдар же болсо кроманьондордо искусство өнүккөн. Ошондой эле эмгек куралдардын түрлөрү, багыттары өнүккөн. Мисалы, жаа, ошол эле убактарда тор, ошондой эле музыкалык аспаптар, ошондой эле булар терини мыкты иштетишкен, ошондой эле айга карап булар иш кылышкан. Ошондой эле андан кийин азыркы мезгилдеги адамдар келип чыккан, башкача айтканда, акыл эстүү адамдар. Адамдардын келип чыгышы менен биз жерди иштете баштаганбыз. Жапайы жандыктарды колго үйрөтүп, үй жаныбарларын биз бакканбыз. Ошентип эмгек куралдары дагы түрлөрү өрчүй берген. Акырындап
таштан, металлдардан, түрдүү темирден, жезден, колодон жана башка металлдардан жасаган эмгек куралдарды пайда болгон жана алгачкы жолу кагазды дагы адамдар ойлоп тапкан. Эми биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндөгү терминдерге токтолуп өтөлүм. Антропогенез бул акыл эстүү адамдын пайда болушуна алып келген биологиялык эволюциянын бир бөлүгү. Башкача айтканда, адамдын эволюциясы болуп эсептелинет. Филогенез тиричилик пайда болгондон тартып органикалык дүйнөнүн же анын айрым формаларынын өрчүү процесси. Онтогенез бул организмдин жекече өрчүшү болуп эсептелинет. Систематика, классификация же болбосо таксономия бул тирүү организмдердин көп түрдүүлүгү жана аларды тектештигине карап топтоштурууга негизделген илим болуп эсептелинет. Мынакей балдар, ушу менен сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер антропогенез, башкача айтканда адамдын эволюциясы жана адамдын жаныбарлар менен болгон окшоштуктары жана айырмачылыктары, ошондой эле адамдын келип чыгышынын этаптарына токтолуп өттүк. Сабакка көңүл бөлгөнгөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.